Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Елестетиң, сиз тыптынчы эле жашоодо жашап жүрсөңүз, бир бейтааныш адам жаныңызга келип, "Мен сени тааныймын, сени бакшы" деп коюшчу, "Сен адам өлтүргүчсүң" десе кандай акыбалда калат элеңиз? Бүгүнкү тасмабыз так эле ушундай окуялар менен башталат. Даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Денибизде мекенди сүйүү ыймандан деген мыкты сөз бар. Ошондуктан туугандарыбыз ар кандай жол менен мекенибизге болгон сүйүүсүн көрсөтүп жаткандыгын байкасак болот. Кээ бири аскер кызматын өтүп, чек араны коргосо, кээ бири ишкерлик кылып мыкты салыктарды төлөп жатат. Башкасы болсо Россия жергесинде иштеп, өз өлкөсүнө акча салып, өлкөнүн жакырчылыктан чыгышына кичине болсо да жардамын көрсөтүп жатат. Биз ошол Москва жергесинде иштеп жүргөн бир туугандарыбызга маалымат бере кетели. Сиздин бөтөн элде жүрүшүңүздө шартты мыктылап түзүп берүүчү документтин кандай түрү керек болбосун, экранда чыккан байланыш сандарга коңгуроо кылып бардыгын жасатып алсаңыз болот. Ошондуктан тасма башталгыч анда байланыш сандарды жазып алыңыз. Тасманын башында бир аял кандар чачыраган бөлмөгө кирип, ал жактан бир топ адамдын союлдарды кармап тургандыгын көрөт. Ал адамдар бөлмөдөгү жаш балдардын денесин чогултуп, үстүн жаап коюптур. Мындан соң токойлордун биринде түшүнүксүз бирөө качып бара жаткан. Анын артынан адамдар кол чырактары менен издешип, иттери менен чургап бара жатышты. Бир канча убакыттан кийин жанагы аялдын жанында токойдой издеген адамдар бети башы канжалаган жаш баланы кармап алып келгендигин көрсөтүшөт. Көрсө жанагы кандар чачыраган имараттан бир бала менен бир кыз качып кетиптир. Алар баланы кармаганга жетишип, бирок кызды кармай албай калышып, унаада олтурган аял аны издебей эле койгула. Ал болгону 8 жашта. Анын өлүмүнө деле убакыт аз эле калган болчу деп ал жерден кетип калат. Биз мындан соң токойдон алыс эмес жерде жашаган малчылардын бирин көрөбүз. Ал уйларына чөп салып жатып эле кичинекей кыздын канжалап жаткандыгын көрүп, аны үйүнө көтөрүп кирип эле дароо эле дарыгер чакырат. Дарыгер кызды карап, ден соолугу жакшы эле экен, буйрусу айыгып кетет. Бирок башына катуу сокку жегенде эс тутумунун баардыгын жоготуп коюшу мүмкүн. Эми бул кыз айыгып кетсе эмне кыласыздар деп эле үйдүн кожоюнуна суроо салат. Биз мындан соң арадан 10 жыл өтүп кеткендигин көрөбүз. Көрсө жанагы кыздын ден соолугу чыңдалып, ал тирүү калып, таап алгандар аны багып алышып, өздөрүнө кыз кылып, анан дагы Куджаюн деген жаңы ат беришиптир. Анткени ал кыз дарыгер айткандай эле эч нерсени эстей албай койгон экен. Бул убакта Жаюн 19 жашка чыгып, окуунун бүтүшүнө аз эле убакыттар калып, айдоочу көлүгү жок болгонуна карабай эле атасынын унаасын алып алып айдап жүрө берчү. Анткени атасы каарып, ал күчтөн тайып, каарманыбыз атасына мал бакканга жардам берип, апасы болсо Альцгеймер оорусу менен ооруп, кээ бир учурларда унутуп кала берчү. Бул убакта өлкөдө мал жандыктарга болгон баалар аябай түшүп, каарманыбыздын үй бүлөсү мал жандык менен жан баккандыктан алардын жашоосунда оорчулуктар пайда боло баштайт. Алар малга бере турган жемдин дагы акчасын жакшылап төлөй алышпай, апасынын оорусуна жакшылап дарыларды ала албай жатышкан. Жаюн жуунуп жаткан кезде анын далысында бир белги бар экендигин көрөбүз. Анан да каарманыбыздын башы кээ бир учурда түшүнүксүз бир оору менен кармап эле аябай катуу ооруп кетчү. Ал эртеси Мёнке деген курбу кызына жолугуп, экөө мектепке жөнөшүп, курбу кызы каарманыбызга "Сен үй бүлөмө акча керек деп жаттың эле го. Менде бир сунуш бар, жакында Борбордо ыр боюнча бир мелдеш өтөт экен. Биринчи орундалган адамга 500 000 доллар белек беришет. Ошого катышып көрбөйсүңбү? Өзүң болсо татынак айлесиң, сабакты жакшы окуйсуң. Балким жакшы дагы ырдай аласың" деп эле сунушун айтат. Анда Жаюн үй бүлөсүнө акча керек экендигин түшүнүп, мелдештин биринчи сынагына барып, ал жерден дароо эле өтүп кетип, кийинкисинде Сеул шаарына барыш керек болот. Кечинде каарманыбыз курбу кызы жана ата-энеси менен өзүнүн ырдаганын сыналгыдан көрүп олтуруп, ата-энеси ага аябай жакшы ниеттерин айтат. "Сенин ар бир кылган аракетиңди колдойбуз, бирок сыналга чыкканың бизге көп деле жакпай турат. Эми кантсе дагы биз сени жакшы көрөбүз" деп, бирок ичиндеги нерселерин айта алышкан жок. Анткени биз билгендей каарманыбыздын ата-энеси аны кичинекей кезинен багып алышып, бирок Жаюн эс тутумун жоготкондон кийин бул тууралуу такыр билчү эмес. Ошондуктан ал сыналга чыкса, бирөө көрүп таанып калып бир нерсе болуп кетишин каалашпады окшойт. Айткандай эле кечинде каармандарыбыз жашаган үйдөн алыс эмес жерде Жаюнду тасманын башында коолап жетпей койгон адамдардын байкап тургандыгын көрөбүз. Эртеси курбусу экөө мелдешке катышканы поездге олтуруп алып Сеулга жөнөп кетишет. Курбусу Мёнке ооз тынбай аябай көп сүйлөчү. Бир кезде алардын жанында олтурган бала каармандарыбыздын сүйлөгөн сөздөрүнө күлкүсү келип, алардын көзүнчө эле ырсалаңдап күлө баштайт. Ал колундагы гезитин алса, Нурлан Насиптен дагы жакшынакайраак бала экен. Ошондуктан Мёнке бир мал эле өзгөрүп чачтарын жасап, балага жакшынакай көрүнгөнгө аракет кыла баштайт. Бирок ал бала Мёнкеге көңүл бурбай эле Жаюн менен сүйлөшкөнгө аракет кыла берди. "Мен сени бир кезде тааныйт элем, азыр болсо чоң кыз болуп жакшынакай болуп калган турбайсыңбы? Сен деле мени жакшы тааныйсың. Азыр болсо атың Жаюн болуп калыптыр, мурда болсо биздин атыбыз жок эле Сандарды берчү. Анан дагы биз сени бакшы деп атап койчу элек. Мен айтып жаткан нерселерди эстедиңби" десе, Жаюн эч нерсени түшүнбөй эле "Мен сени тааныбаймын" деп эле карап туруп калат. Анда ал бала башкача жолун кылайын деп Жаюнду чаап жибергенге аракет кылып, каарманыбыз анын соккусун тосконго аракет кылбай көзүнөн жаш агып кеткенде, "Сен чындап эле баардыгын унутуп калган окшойсуң" деп эле ал жерден кетип калат. Ал бара жатып аны менен сүзүшүп кеткен адамды бир колдо өлтүрүп салат дагы поезддин эшигин ачып эле ыргытып жиберди. Сыягы бул бала жөнөкөй адам эмес окшойт. Куда нам теперь идти? Джаюн, быстрее! Давай же!
Бул убакта курбу кыздар Сеулга жетип, ал жердеги сынак боло турган жерге кирип, кечиккендерине карабай катышканга мүмкүнчүлүк алышат. Бул убакта сынакта ырдагандарды сыналгыдан түз эфирде берип жаткан. Биз тасманын башында көргөн адамдар каарманыбызды сыналгыдан көрүшүп, анын чын эле ошо кыз экенин аныкташып, алардын бири чыкпай кызга жолукканы жөнөп кетет. Сынактын бул жолку бөлүгүндө Жаюн чейрек финалга өтүп, курбулар аябай кубанышып, чыгып бара жатышса эле алардын алдында капкара унаалар келип эле токтоп калат. Көрсө Чыкпай ал жерге адамдар менен жетип келип калыптыр. Алар кыздарды курчаганга аракет кылып жаткан кезде Мёнхи кыйтырлык кылып, жакындап келген таксини токтотуп эле ага түшүп кетип калышты. Ошентип алар поездга олтуруп алып өздөрүнүн үйүнө кетип бара жаткан кезде Жаюн бир нерсени эстеп баштагандыгын көрөбүз. Көрсө анын башы жөндөн жөн оорубайт экен. Ага сөзсүз операция жасап чучук этин алмаштырбай турган болсо, 1-2 айдан кийин бул дүйнө менен коштошуп кетиши мүмкүн болот. Бирок ал бул тууралуу эч кимге айтпаптыр. Каармандарыбыз поезддан түшүп үйүнө автобус күтүп жаткан кезде жамгыр дагы башталып калды. Бир кезде унаа менен каармандарыбызга поездда жолуккан бала келип, "Сенин үйүңө кеткен автобус менимче келбесе керек. Анын дөңгөлөгү жарылып тургандыгын көрдүм. Үйүңө эртерээк барбасаң аты-энең каарып калыптыр. Алар көз жумуп калбасын деп эле коркуткандай кылып кетип калат." Анда Жаюн үйүн көздөп чуркап эле "Курбу кызын атаңа коңгуроо кылып кой" деп суранат. Көрсө Мёнкинин атасы тартип сакчысы болуп иштейт экен. Бактыга жараша курбу кыздар Жаюндун үйүнө жетип келишсе, ал жерде тартип сакчыларынын унаасы туруп, каармандарыбыздын атасы аман эсен эле үйдүн ичинде сүйлөшүп олтурушуптур. Бирок тартип сакчысы чыгып бара жатканда Жаюнга суроо салат. "Мен силердин үйүңөргө келе жатып бейтааныш адамдардын унаасын көрдүм. Сен ал адамдарды тааныбайсың, алар бул жака эмнеге келди десе, каарманыбыз билбейм" деген жообун берет. Биз мындан соң жанагы зөөкүрлөр бирөөлөрдү өлтүрүп жаткандыгын көрөбүз. Эң кызыгы, бул адамдар жөнөкөй эле адам эмес, сыйкырчылык дагы жагы бар окшойт. Анткени жарадар болгон адамдын тапанчасын ою менен башкарып өзүнө буруп, ал адамдын өзүн атып салгандай кылып коет. Көрсө булар каарманыбыз Жаюнду издеп жүргөн адамдардын колунда иштешет экен. Кечинде Жаюн уктап жатса, анын башынан өткөн нерселер эсине түшө баштап, ошол малда башы дагы бир жолу ооруй баштайт. Биз ушул мезгилде каарманыбыздын үйүнө бирөөлөр кирип келе жаткандыгын көрөбүз. Көрсө жанагы зөөкүрлөр анын үй бүлөсүнө кол салганы келишиптир. Кечинде курбу кызы Мёнки дагы ал жерге жатып кетейин деп келгендиктен, келген кылмышкерлер алардын бардыгын барымтага алып алат. Бир кезде кылмышкерлердин башчысы каарманыбыздын жанына келип, "Сени бакшы" деп атап коюшчу. "Мени тааныбадыңбы" деп эле суроо сала баштайт. Ал бир кезде Мёнхини көрсөтүп, "Биз азыр сенин курбу кызыңды өлтүрөбүз. Сен калп эле мени таанымаксан болуп жатасың" деп эле Мёнхини бычак менен коркута башташат. Биз ушул жерде каарманыбыздын чыныгы чеберчилигин көрөбүз. Ал келген зөөкүрлөрдүн бардыгын жок кылып, бирок бир мезгилде өзү деле эмне кылгандыгын түшүнбөй калат. Кантсе да курбу кызынын мындай экенин көргөн Мёнхинин жүрөгү түшүп калды. Бир кезде ал жерге биз буга чейин көргөн сулуу жигит дагы бир кыз менен кирип келип, Жаюнга кайрылып, "Сен чындап эле мыкты экенсиң. Булардын бардыгын бир көз ирмемде жок кылып салдың. Мына менин маңдайымдагы тырыкты дагы сен калтыргансың. Бардыгы эсиңе түштүбү" десе, Жаюн дагы деле "Эсимде жок" деп тура берет. Анда ал бала каарманыбызга ультиматум коюп, "Сен азыр биз менен кетишиң керек. Болбосо мен сенин ата-энеңди дагы курбу кызыңды дагы өлтүрүп салам. Эми тандоо өзүңдө" деп сыртка чыгып кетсе, Жаюн көп ойлонбой эле курбу кызы менен коштошуп ал жерден кетет. Алар көп жол жүрүп эски бир имараттын ичине киришип, ал жактан жанагы мыкаачылардын башчысы аял каарманыбызды көрүп кубангандыгын көрөбүз. Ал каарманыбыз менен сүйлөшүп, анын тирүүлүгүнө кубангандыгын айтып, анан дагы окуяны башынан түшүндүрүп бере баштайт. Көрсө бул ишкана өздөрүнө ылайыктуу жаштагы балдарды кыздарды оордап кетишип, алардын үстүнөн ар кандай тажрыйба жүргүзүшүп жана ар кандай деңгээлге бөлүшүп, өздөрү иштеп чыккан даарыларды сайып мыкаачы жоокерлерди даярдашат экен. Аларга кичинесинен ар кандай мыкаачылык тасмаларды көрсөтүп, мээлерин такыр эле тескери кылып, бири-бири менен жада калса жаныбарлар менен дагы мушташтырып, айткан тапшырманы кың дебей аткара турган адамдарды даярдай башташат. Каарманыбыз өзүнүн тобундагы балдардын арасынан эң эле күчтүүсү болуп чыгып, өзгөчө бир таланты менен байкала баштайт. Анткени Жаюн көзү жумук болсо дагы буюмдарды ою менен башкара баштаган эле. Ошондо гана бул аял өздөрү даярдаган жоокерлерди өздөрү башкара албаштыгын түшүнүп, бир күн белгилеп аларды жок кылууну чечишти. Ошол күнү Жаюн аларды өлтүрөбүз деп келгендерге өзү кол салып качып кеткен экен. Бир маал деле каарманыбыздын баш оорусу дагы кармап, анын мурду канай баштайт. Анда сүйлөп жаткан аял, "Бул баш оору сени мурда эле өлтүрүп коюш керек болчу. Бирок сен ушул убакытка чейин тирүү калганыңдагы себебин түшүндүм. Сен атайын күчүңдү көп иштетпей ооруңду алдын алып жүрүпсүң. Бирок бул нерсеге менде дары бар" деп адамдардын бирин айтып, каарманыбызга дары саят. Это лучше, чем я ожидала. Көрсө бул мыкаачылар Жаюнду таап алышпай эле, Жаюн тескерисинче мыкаачыларды таап алыптыр. Ал тасманын башында эсин жоготкон кезде дагы эч кандай эсин жоготпой эле, атайын ошол малчылардын үйүнүн алдына барып жатып алган экен. Анткени алар тууралуу мурдатан эле маалымат таап, ал малчылардын баласы жок экендигин түшүнүп, ал жерде жашынса эч ким таба албастыгын дагы билиптир. Анан тынч жашоосун өткөргөнчө бул мыкаачыларды ар тараптан издеп, бирок эч эле таба албастыгын түшүнүп, башка аргасы жок экендигин билип, сыналгыга чыгууну чечет. Ошентип алар каарманыбызды таап алган кезде ал эч кимге билгизбей эле кубанып жүргөн.
Ошентип ал байланып турган жеринен оңой эле чыгып кетип, бир кезде аялдын жанына келип, ага тапанчасын такап эле өлтүрүүгө киришип калат. Бирок ал биринчи менен оорума каршы дарынын даярдоо ыкмасын таап беришиң керек деп эле бутуна атып салды. Ошол замат эле ал жерде жанагы жигит пайда болуп, каарманыбызга кол сала баштап, биз бул бала тасманын башында каарманыбыз менен кошо качып кетип, бирок колго түшүп калган бала экендигин түшүнүп калабыз. Бирок буга чейин айтылгандай чындап эле Жаюн өтө бир күчтүү кыз болот. Ага бала канчалык кол салганга аракет кылбасын эки эсе өзүнө жооп алып, канчалык күчкө салганына карабай эле кыздан келтекчей берет. Бир кезде бала тапанчасы менен эле Жаюнга алы жетпей коет. Ошол маалда каарманыбыз баланы өлтүрөйүн деп калганда ал жерде Чхве пайда болуп, жанагы окмуштуу аял кубанып кетип эле Чхве мени куткарат экен деп сүйүнө баштады. Бирок Чхвенин ою такыр башкада болчу. Ал балдарды дагы окмуштууну дагы өлтүрөйүн деп келиптир. Ал биринчилерден окмуштууну өлтүрүп, андан соң бала менен шерик болуп жүргөн кызды өлтүрүп, башкаларына киришейин деп калган кезде Жаюн анын артынан пайда болот. Каарманыбыз көпкө созбой эле Чхвени дагы ал жерде өлтүрүп салат. Ошентип аягында экөө эле калган. Анда бала каарманыбызга тапанчасын такаганга аракет кылып жатса, Жаюн тапанчаны ою менен башкарып эле ал баланын колунан тез эле алып койду. Анда өлүм алдында турган бала мындай ишканалар өлкө боюнча көп экендигин айтып берип, башка мекемелердин бар экендиги тууралуу дагы маалымат берет. Анда Жаюн аны атып салып, ал жерден өзүнө керектүү дары-дармектерди алып, имараттан чыгып кеткенден кийин ал жерде жардырып жиберди. Ал биринчи эле ооруканага түшүп калган апасына барып, ал жерде карап отурган атасына жолугуп, буга чейин алган дарылардан бери бул дарылар апама жардам берет. Буну сөзсүз апама бериңиздер деп атасы менен коштошуп ал жерден кетти. Андан соң каарманыбыз мойнунан жаракат алган куру кыз менен дагы коштошуп, андан ары сапар алып, жанагы мыкаачылардын ишканаларын жок кылганча, өзүнүн жана апасынын оорусуна дарыларды издегени кетет. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өткөн ишти эстей бербей бүгүнкү күн менен жашайлы.